Саламатсыздарбы, урматтуу Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү жана ошондой эле катталуучулар. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Динара Ашимова келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Жакшы келип алдыңыз. Жакшы. Биринчи убактыңыз чындап эле аз окшойт. Убакты кандай пайдаланасыз? Чындап эле убакыт аз. Жумуш аябай көп. Андан сырткары баягы коомдук иштер дагы бар. Жогорку Кеңеште дагы өзүнүн баягы эл өкүлдөрүнүн өзүнүн иши бар. Жеке турмуш бар. Ошон үчүн бардыгын үлгүргөнгө аракет кылам. Нары Дип академияга быйыл тапшырганмын. Окуу дагы кошулду. Ошон үчүн убакыт аз. Депутатка келгенден баштап мындай көбүнчө көңүлүңүздү ошо экология тармагына бурганыңызды жана аялдардын укугун дагы жакшыртарыңызды, мыйзамдарды дагы иштеп чыгарыңызды айткансыз. Ошо максатыңыз ишке аштыбы? Туура, мен биринчи эле ушул элдин астына чыкканда, депутаттыкка койгондо ошо эки чоң убада бергем да. Мен аялдардын укугун, жаш балдардын укугун аябай ушул коргоймун келсем, анан кийин мен ушул жаратылыш боюнча көп иш кылам дегем да, экология боюнча көп иш кылам дегем. Кудайга шүгүр, азыр чоң законопроект мыйзамдын долбоорун алып чыктым. Мына 25-нде Ошко баратабыз, буюрса Баткенге барабыз, Жалакка барабыз, Нарынга, Таласка барабыз, Көлгө барабыз, эл менен жолугуп түшүндүрөбүз. Себеби зомбулук бизде көбөйүп кетти. Зомбулукту бир чынында эффективдүү азайтыш үчүн биринчи закондорубузду түздөп алышыбыз керек. Закондорубузду оңдогондон аны түшүндүрүшүбүз керек. Анан бир ошо закондун тарбиялык мааниси болуш керек да. Ошону түшүндүрөбүз. Экология боюнча дагы бир нече азыр мыйзам долбоорлорун жазып атабыз. Бул ошо биздин мөңгүлөр боюнча. Анан кийин пластикти колдонбоо жөнүндө мыйзам, анан пестициддер жөнүндө мыйзамдын үстүнөн иштеп атам. Себеби биздин Кыргызстандын эң бир чоң баалуулугу биздин жаратылыш. Биздин ошол табигый жаратылышка кылган мамилебиз. Ошого биз кайра кайтышыбыз керек да. Эгерде биз ошондой мыйзамдарды жазып, элге ошондой мүмкүнчүлүктөр түзүп берсек, мурдагы биздин жаратылышка, суубузга, абабызга кайта турган туризмге ушундай каражаттарды бөлүп бере турган болсок, ошондой жакшы мыйзамдарды жазып, адамдар, өндүрүшчүлөр ошол экологияны сактаса, анда киреше алат экен кылып бере турган болсок, анда биз ошол жол менен өнүгүп кетсек болот да. Бизде азыр өтө чоң мүмкүнчүлүктөр бар да Кыргызстанда. Ошонун үстүнөн иштеп атам. Анан аялдардын укуктары деп атпайсызбы? Ошо башка көп эле өлкөлөргө чыгып жүрөсүз. Анан Кыргызстанда аялдардын укугу жетишердүү сакталабы? Башка өлкөлөргө салыштырмалуу кандай? Эми негизи биздин мыйзамдар алдыңкы деп айтсам болот. Мыйзамдарда көп нерсе жазылган, бирок эми өзүбүз көрүп атабыз, тилекке каршы зомбулук дагы көбөйүп атат. Тилекке каршы мен кечээ эле ушул министрлер кабинети бизге отчетко келгенде суроо бердим Жапаров Акылбек Үсүнбековичке. Канча аким бар бизде? Канча бизде губернатор бар аял, канча министр аял бар десем күлүп калды. Себеби бизде 30% аял болуш керек. Бизде азыр 1% дагы жок да. Бул ошол жана саясий укуктары. Анан кийин экономикалык укуктар боюнча аялдарга өзүнчө бир эме болуш керек, каражат алганга, мисалы бизнес алып кеткенге, иштеген аялдар мисалы балдарын детсадка бергенге укугу болуш керек. Бизде баскан турган жерде эле аялдардын укуктары. Сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, ошо Акылбек Жапаров боюнча сөз болуп кетти да. Негизи Жогорку Кеңеште депутаттар көбүнчө Акылбек Жапаровду көп сындашат да. Анан кылган ишине нааразы болгондор да бар, ыраазы болгондор да бар. Сиз кайсы тараптасыз? Эми иштебей атат такыр эле деген туура эмес. Иштеп атат. Бул киши өтө жөндөмдүү киши деп эсептейм, мен кыйын финансист деп эсептейм. Анан кийин эми бул ошондой негизи жаратылышы ушундай да. Аларды биз сындап турушубуз керек элдин атынан. Биз ошон үчүн элдин өкүлүбүз.
бизге каттар келет, бизге жолугат элдер, бүт сындарын айтат, барганда элдерге жол казасын айтат. Биз ошону жеткирип, анан ошо сынды айткандан кийин ошону жойгонуна биз себеп болушубуз керек. Ошон үчүн тынбай сындайбыз да. Азыр деле сындайбыз. Ар дайым сындап турушубуз керек эл үчүн. Европа өлкөлөрүнө болгон иш сапарыңыз кандай болду? Ал жактан саммиттен кайсы маселени көтөрүп чыктыңыз? Бизде ошол Европа Советинде парламенттик ассамблея деген чоң уюм бар. 47 өлкөнүн депутаттары жылына 4 жолу чогулуп, ошол жерде бүт проблемаларды алып чыгышат да болуп аткан дүйнөдө. Кыргызстанды айтып кетсең, ушу Борбор Азиядан бир гана биздин өлкөбүз ошол чоң уюмдун мүчөсү болот. Мен ошол биздин жогорку кеңештин делегациясынын башчысымын. Анан бул барганда Тажикстан, Кыргызстан ортосунда болуп аткан азыркы чек арада биздин проблемаларды көтөрүп, мен бүт өлкөлөрдү ошо Тажикстан мисалы курал сатып алам десе, сатпаганга, эмбарго койгонго чакырып кеттим. Мен ойлойм, жакшы түшүнүк болду, себеби биздин андан кийинки консультациялардан кийин 27 депутат, ошол 40 депутаттан 27 депутат ошол демократия комитетинде мүчө, ошонун баардыгы кол коюп берди. Бул өтө чоң өлкөлөр: Германия, Швеция, Турция, Швейцария, Норвегия, ошол чоң эмелерден кол коюшуп, алар өздөрүнүн ошол Тажикстанга болгон мамилесин ачык айтышып, чакырып кетишти Тажикстанды баардык ушундай агрессияны токтотууга. Эми бир суроо, бул кемпир абад боюнча маселе да, азыр курч маселелердин бири. Буга оюңуз кандай сиздин? Эми кемпир абад боюнча мен бир да документти көрө элекмин, себеби бизге бере элек. Бир да документти комитеттен бизге бериш керек да. Эмеге пока биздин повесткага кире элек, анан эми силер катары эле мен баары жокту ушул силердин эмеңер менен көрүп атам, телевизордон көрүп атам, социалдык тармактардан көрүп атам. Анан негизги менин өзүм оюм, өтө кылдаттык мамиле кылышыбыз керек, себеби бул суу ресурс. Өзүңүздөр билгендей, дүйнө ушунчалык азыр турбулентный да, тез өзгөрүп, тез ушундай болуп баратат, динамикасы өтө күчтүү. Эртең суу өтө чоң байлык болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз суу ресурсуна келгенде өтө кылдаттык мамиле кылышыбыз керек. Анан кийин чек ара маселесине да кылдаттык мамиле кылышыбыз керек. Азыркы коюлган коюлдор эртең дагы жаңы урушка алып келбей турган ушундай колдорду коюлуш керек. Ошол эле учурда Өзбекстан менен мен ойлойм, баягы биз илгертен боорлош элбиз. Биз ар дайым тил табышсак болот. Ошондуктан ошол көп вариантта, негизи сүйлөшкөндө көп вариант бар. Ошонун баардыгын карап туруп, биздин элибизге, алардын элине дагы зыян келбей турган чечимге биз келсек ар дайым болот. Эми мына жакында эле соц тармактарда ошо жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самый кожо костюмдуу реклама кылып чыкты го. Анан коомчулуктун талкуусунда болду да бул нерсечи. Сизге ошондой рекламалар түшсө, сиз аткарат белеңиз? Негизи баягы мыйзам боюнча сен ага акча албасаң, бул чыгармачылык кыймыл болсо, кыймыл аракет, ал эми мыйзамда эме да, жол берет мыйзам. Анан мисалы мага деле көп кайрылышат. Көп кайрылышат мага, кийим биздин бутикте эме кылып бериңиз да бир нерсе деп. Анан мен макул болот элем, мисалы кыргызча кийимдерди да, өтө мусулманча көп кийинген кыздар көп болуп кетпеди, баягы өтө арапташтырбай, жакшынакай кыргызча. Мен ушу өзүм аракет кылам ошондой. Азыр эгерде ошондой бир жакшы нерсе болсо, коммерциялык жолдо эмес, баягы жакшы жолдо болсо, может макул болот элем. Кээ бир депутаттар ошо айлык майнасын көтөрүү сунушун аз карап жатышат. Анан сиз алардын катарындасызбы же каршысызбы? Негизи адамга айлык баягы тойгон адамга аз айлык деле жетет да, негизи көңүлү ток адамга. Көңүлү ток эмес адамдарга көп айлык дагы жетпейт да. Ошон үчүн баягы чоң айлык менен деле бир министрлер андан дагы көп взятка алып ушинтип тилекке каршы ушинтип атышат.
Анан мен эми ар бир мен баягы бизнестен келгем да. Мисалы мен өзүмүн бир кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрүм бар да азыр вот баягы акчадан өтө же мага азыраак эле акча керекпи ушундай адаммын да. Анан эми кээ бир депутаттар чынында эле машинасы жок, анан машинасына чын эле баягы эски машиналар, аялдарды мен билем мисалы мүмкүнчүлүктөрүн. Кээ бир депутаттардын ичинде жаш балдары бар, иштеген жери бир эле жогорку кеңеште башка жактан акча таппашы мүмкүн. Анан мен эми дагы адилеттүүлүк үчүн айтып койсом болот, мисалы депутаттын айлыгы консультанттыкынан 1,5 эсе аз. Сиз ошо көрүүчүлөргө айта аласызбы, ошо канча сом аласыздар бир айда? Мен пока мына акыркы эме карточкабызга түштүбү түшпөдү билбейм. Мен жакын эле келип ачпадым. Мына акыркы айлык алганда 30 000 алгам. 30 000 алгам да. Анан эми мага жетет, мен себеби баягы айтып атпаймынбы, бир какой-то базисный эмелерим бар да. Мурда мен офистерим болгон, адвокатский, аны тапшырып койгом. Ушундай да, мен баягы бир жактан акчаларым келет. Кээ бир депутаттарга эми 30 000 баягы жаш балдар бар, неберелери бар, эмелерге жетпей калышы мүмкүн. Эми азыр көрүүчүлөрдөн келген атайын суроолорго кезек берсек, биздин Telegram каналында билдирүүлөр келип түштү. Мүмкүн болсо ошолорго жооп бергенсиңиз, кээде эч кимге көргөзбөй ыйлап алган учурларыңыз болобу дейт? Жок, мен андай деле мен негизи оптимист адаммын. Анан эми баягы чында оптимист адам ар бир нерседен жакшы нерсени караганга аракет кылат. Бул Аллахтан берген бир жакшы сапат болушу мүмкүн. Мындай бир меланхолик эмесмин да. Андай учурум деле болбойт. Депутаттар менен шерине ойношуштарбы, кээде угуп калабыз дейт? Жок, ойной элекпиз андай. Точно айтам. Кышында Бишкекти кайра смог каптайт, алдын алса болобу дейт? Алдын ала албайбыз. Себеби мен аябай буну терең эме кылып атам, изилдеп атам. Себеби биздин ТЭЦ бир жактан, экинчиден биздин ал үйлөр, жаңы салынган үйлөргө бүт туура эмес заключение берилип, бизде роза ветров деп коет, ошону жаап калган. Баягы өзүн өзү аба тазалай албайт. Үчүнчүдөн биздин баягы жаңы курулуштар, новостройки деп коебуз, алардын баардыгы конуштар азыр эме менен көмүр менен от жагып ысытышат үйлөрүн. Биз ошолорду высокотехнологичный жакка өткөзүп, солнечный батареяларга өткөзүшүбүз керек да, госпрограмма кылып. Ар бир адам үйүнө солнечный батарея, биз аябай күнөөстүү өлкөбүз да. Биз ошол нагрузканы снимать этпесек ТЭЦтен, анан көмүр жагуудан, анан кийин биз роза ветровду билбейм кантип оңдойбуз. Уже берилип курулуп калды, ал жерде да үйлөр жашап атат, анан адамдар жашап атат. Мен бир эле ушу жолун көрүп атам, биз жанагы түтөп аткан жанагы мусоросвалкабызды чечишибиз керек. Анан биз ошол Бишкектин айланасындагы конуш үйлөрдү бир программа кылып туруп, аларды ошо инновационный эмеге өткөзүшүбүз керек да. Сберегающий деп коет го, үйлөрдүн баардыгын утепление кылып, анан кийин солнечный батареяга өткөнүбүздү, анан гана ошого канча жыл керектелет? Негизи буну чоң программа кылса 1 жыл жетет. Ал эмне солнечный батареяны коюп салыш туурабы? 1 жыл, Негизи 1 жыл, бирок өтө чоң каражаттар ага эме болот, бирок ошол эле учурда мен ойлойм, биз азыр жана Парижский соглашение деп коет, баягы азыр бүт дүйнө ошол аракетте да, биз ошол аракетке кошулуп кетишибиз керек да, дүйнө менен кошулуп, бизге мындай акча керек, анда биз азайтыш үчүн, анда бизге мындай жардам бериңиздер деп, биз определенный бир программа кылып, баардыгын бюджетке же элге кыйынчылык алып келбестен, анан бир көп жылдык бир программа кылып алсак, ушундай бир жолдорун азыр издеп атат, министрлик кабинет деле издеп атат. Анан мен ошол жанагы эмнеге экология деп атам, мен ошонун мыйзамдарды ошого айкалыштыра турган жолдорду издеп атам да, баягы международный договорлорго биздин мыйзамдар кошо туура келип калса, анан алар бизге берет да ошондой жардамдарды. А так ага чейин биз смогту жеңе албайбыз. Дагы бир билдирүү экен, ЖКдан Мадымаров менен Ташиев айтышканда депутаттар карап эле отурушат, арачага түшүп коюшса болбойбу дейт. Негизи бул эки киши тең. Бизде Кыргызстанда мындай жаман көрүнүш болуп атат да, негизи баягы саясий маданият деген сөз бар да.
укуктук маданият деген сөз бар. Ар бир адам өзүнүн саясий маданиятын өзү көтөрүш керек. Эгерде анын саясий маданияты төмөндөп кете берсе, ошол адамдын саясий авторитети, аброю төмөндөп кете берет да. Анан ушул эки киши, мен аларды экөөнү тең абдан сыйлайм инсан катары. Бирок ушул эки киши саясий маданиятына өздөрү иштеш керек да. Ал жерге эч ким буларды оңдоп бере албайт да. Акыркы суроо, жолук салынып жүргөнүзгө канча жыл болду дейт? Жол салганына 2 жыл болуп атат. Мен атам ажы киши болгон. Анан кийин бир нече жыл бою мен даярдандып, ошо окуп, үйрөнүп, анан кийин эртеменки намазды окуп, ушинтип жүргөм. Анан кийин ошо Иман Нуру партиясын тандап алганымда бекер болгон эмес да, 20-жыл тандап ошол партияга барганмын. Анан кийин ошол баргандан кийин дагы менин эмем көбөйдү окшойт, баягы жүрөгүм ачылдыбы, ошондо жол салына алгам. Акыркы тапта Кыргызстанда деги эле сөз эркиндиги, мындайча айтканда, кысым болуп жатат, активисттер камалып атат деп айтып атышат. Анан сиз ушул Кыргызстанда сөз эркиндиги канчалык деңгээлде азыр корголуп жатат ушуга? Кандай карайсыз? Негизи биздин Кыргызстандын эң бир чоң баалуулугу биздин ушул сөз эркиндигибиздин деңгээлибиз да. Мен бир жакка чыкканда да мактанам да, негизи. Бизде өтө бийик деңгээлдеги маалымат каражаттары, бизде ушунчалык журналисттерибиз аябай эркин сезет өзүн, эркин ойлонот, ой жүгүртүүлөрү эркин деп мен эсептейм. Бул чоң баалуулук, биз буну сактап калышыбыз керек да. Кыргызстандын ушул Азия борборундагы чөлкөмдөгү эң бир жакшы жетишкендиги ушул биздики. Анан кийин ошол эле учурда акыркы кезде мындай бир жакшы эмес көрүнүштөр болуп атат. Бул негизи силовой методдор менен чече турган нерсе эмес да. Бул ушундай интеллектуальный күрөштө келе турган жеңиштер да. Бул жерде эгерде бул баягы массалык маалымат каражаттары бир кандай критика кылса, ал ошондой эле адам да, мына сен адамсың, мени критикаласаң, мен туура аргументация кылып түшүндүрсөм, сен кайра эле түшүнөсүң да. То есть бул жерде силовой жак менен чечем десең, андан сайын бул баягындай жаман урушка айланып кете бере турган нерсе. Бул целый армия. Анан кийин булар профессиональный армиясыңар да, силерди үйрөткөн эркин өзүңөрдүн эмеңерди айтканга. Ошо менен биз 4-чү власть айтат да. Ошо менен силер элдин эмесин жеткизип турасыңар. Ошондуктан мен ойлойм, бул баалуулукка туура мамиле кылышыбыз керек. Ал биринчиден, ошондуктан мен негизи колдобойм, ушундай баягындай кылып артынан түшүп эме кылганды колдобойм. Ал эми баягы азыр блогерлер камалып атат, башка болуп атат деп атат. Чындап мен адвокат болуп иштегем. 6 жыл мен адвокаттык компаниям болгон. Мен ошол учурда мына депутат болоордун астында эле бүт ошол саясий куугунтукка учураган адамдарды кандай защищать этип келгем. Бир дагы процесс мен жеңилген эмесмин. Ошо саясий куугунтукту атпайсызбы? Ошо саясий куугунтук деп азыркы учурда саясий куугунтукка туш болгондор барбы сиздин көз карашыңыз боюнча? Эми саясий куугунтук деп бул ошол саясий талаада спордон башталат да, анан кийин ошол кылмыш чөйрөсүнө, кылмыш жаза кодексинин эмесине өтүп кетет да. Анан кийин саясий куугунтук деп бир эмени айтыш үчүн мен адвокат катары делосын изучать этишим керек да. Мен изучать этип ошол адамдарды актаганга чейин алып бардым, аларды айта алам мен саясий куугунтук болгонун. Анан бирок мен баягы сөздөн деле качып атып айтаткан жерим жок. Негизи мен адвокаттарын угуп атам. Азыркы анча-мынча блогерлерибиздин, балдарыбыздын адвокаттарын угуп атам. Көбүнчө булар баягы коомчулукка кайрылып, көбүнчө мындай эме кылып атышат, аракет кылып атышат, бирок процессуалдык жактан мындай катуу иштебей атышат да. Негизи мен как эме катары айтсам болот да. Ооба, коомчулукка да чыгаш керек, бирок процессуальный нарушениялар көп болуп атат. Ошону аягына чыгарып,
бизде көп адвокатта өтө көп эме бар. Экспертиза назначать этсең акың бар, көп өзүң расследование жүргүзсөң акың бар, независимый. Аны ачыкка чыгарсаң болот. То есть ошол нерселерди түнү күнү иштеп, мисалы адвокат, баягы адвокат азыр бизде өтө закондор жакшы. Прокурор менен адвокаттын эмеси тең болуп калган почти. Баягы процессуалдык укуктары. Анан ошонун баардыгын мисалы мен өзүм практикамда колдонгом да. Анан ошо колдонгондо следователь дагы айыгат, сот дагы айыгат. Ошондо анан жакшы жардам болмок силер тараптан. Анан көбүнчө эле мен баягы коомчулукка тигилер деле баягындай неграмотный действует, эта сторона неграмотна да, мындай караганда. Эми саясаттан тышкаркы суроолор болсун. Сиз саясаттан ташап кетпейсизби? Эми мен өзү саясат деген эмне бул? Негизи политика деген бул ошол бийлик алкагында күрөш деген сөз да. Анан эми бийликке эмне үчүн келет? Ар бир адам өзүнүн ушундай бир эмеси бар да, максаты бар. Бул мен азыр отурган жер бул мыйзам чыгаруучу бийлик. Да, туурабы? Ошо мен ар өмүр бою мыйзам жазганга өзүм даярдап келгем да. Мен ошо юрфакты жакшы окуп бүткөм, медаль менен мектепти бүткөм, прокуратурада иштегем, адвокатурада иштегем, аспирантурага чейин бүткөм, политология, госуправлениеде окугам, азыр дип академияда окутам. То есть мен өзүмү даяр адаммын дейм да. Мен келип баягы ар урушка кирише бербей жеме. Мен мыйзамдарды түздөсөң, мыйзамдар жакшы мыйзамдар, анан ошолор аткарыла турган болуп жазылса, ошонун баардыгын сен түшүнсөң, кандай кылып жасаш керек, мыйзам аткарылса, анан кийин ошол мыйзам элдин турмушуна жакшы эмесин алып келет да. Анан мен эч качан жадабайм деп ойлойм, себеби мага бул баягындай мен кокус эле келип калган эмесмин, мага бир түшүнүктүү нерсе, мага бул кызыктуу нерсе. Кайсы мыйзамды алып келсем, ошо кайсы жакка, кайсы чөйрөдө элдин турмушу оңолот экенин мен түшүнөм да. Дагы ушул саясаттан тышкары дагы ошо депутат болуп жүрөсүз. Дагы башка кандай жумуштарды кыласыз? Кандай жумуштар менен алектенесиз? Мен ат жакшы көрөм. Мен кыргыз ошо традиционный нерселердин баарын абдан жакшы көрөм, абдан сүйөм. Мен мактанып кетсем болот, ошо биздин биринчи баягы бүткүл көчмөндөр оюну болгондо ошол аттарды биринчи чыгарып, баягы аттарды күйгүзүп өткөрүп, ушундай кылганга мен чоң салым кошком. Себеби мен федерация ачып, ошодон 1-2 жыл мурда Федерация конных боевых искусств деп, это кыргыз ат эрөлдөрү федерациясы деп ачуна. Мен чоң роль ойногомун. Жанагы башка федерациялардын баягы түптөгөнгө теоретически, анан кийин өзүм аттарымды берип, анан ошондо министр культуры Талиева Камиля Абдразаковна болчу. Ошондо мен биринчи кирип таанышып, эжеке берди бий менен токтотпош керек, кыргыздын эң жакшы, эң шоу, эң башка адамдарга жакшына көрсөтө турган, кыргыздардын духун көтөрө турган шоу болгондо бул аттар, анан жигиттер. Азыркыга чейин бар аттарыңыз? Азыр 30 атыбыз бар. Дагы деле ошол мен балам азыр менин убактым жетпей калды. Азыр өзүм балам заниматься этет, аябай жакшы көрөт. Мен балам да каскадер, кызым дагы ошо силерге окшоп чыгармачыл жакта өмүр бою ал да каскадер болуп, анан Голливудда она закончила режиссуру, ал жакта азыр кино тартып атат, тоже аттарды минип ал жакта дагы жардам берип атат. Ат кыргыздын канаты. Мен бир уул, 2 кызым бар. Уулум ошо Сагашоонун узун бойлуу бала. Скорпиондо служить эткен, Генштабта иштеген, өзүн кыйнап ушундай аттар менен өмүр бою азыр дагы мамлекеттик кызматта иштейт көптөн бери ошол. 2 кызым тең силерге окшош чыгармачыл. Почему-то экөөтүн бешин оливке өтүштү, ошо журналистиканы жакшы көрүшөт, ошо чоң кызым. Кийин дальше продолжать этип, өзү окуп өтүп, грант жеңип алып, ошо Америкада азыр окуп бүттү. Азыр кайра продюсерге окуп атат. Былтыр Рим короткометражный фильм фестивалин жеңип алды. Она там сняла фильм короткометражный. Кичинекей кызым ошо операторлукка өтүп, анан режиссурага которулду. Ушундай бирден силерге окшоп ар нерсени тартып, ошентип жүрөт го. Бактылуусузбу? Бактылуумун. Бактылуусуз. Эми сизге эркин микрофон болсун, ошо көрүүчүлөргө өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып коңуз. Эми биздин
кыргыз элибиз абдан өзгөчө эл. Жакында эле ушу Турцияга мен бардым. Көчмөндөр оюнунун ачылышында мен ушунчалык сездим. Биз кыргыздар бактылуубуз. Биз өзүбүздүн тарыхыбыз менен бактылуубуз. Биз өзүбүздүн ниетибиз менен, өзүбүздүн ошол кыймыл аракетибиз менен, өзүбүздүн жашаган жерибиз менен бактылуубуз. Ошондуктан бизге мен каалайт элем элиме ушундай жерибизди сактап калайлы, ушундай өзүбүздүн кулк мүнөзүбүздү сактап калайлы. Анан кийин биз өнүгүүгө бет алайлы. Өнүгүүгө бет алганда ошо биздин айлана чөйрөбүздү аяп, бири-бирибизди аяп, ар бир сөзүбүзгө баа берип, ар бир кыймыл аракетибизге баа берип, туура жолдо жүрөйлү, ынтымактуу болойлу кыргыз элим. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана ошондой эле катталуучулар, эфирде Жогорку Кеңештин депутаты Динара Ашимова бүгүн бизге маек берди. Келипиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз, дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биз болсо көрүүбүздү улантабыз, кийинки берүүдөн жолукканча аман эсен болуңуздар. Все. Өтө эле мактанып кеттим, балдар. Айткан эле мактанып кеттим. Балдар, силерди ошончо мен жакшы көрөм. Поэтому у меня хорошие отношения с прессой, потому что я вижу, там моя дочка ходит, там бирөөлөрдөн эме алып, чуркап жүрө берет да. Кайсы канал иштейт? Она это, у них какой-то свой, там они пытаются что-то делать, она орусча слет. Она, чоң кызым, она вот как вы, она кыргызча эме. Она думает, булар да бирөөдөн барып интервью алса жакшынакай мамиле кылышса экен дейм да. Ана ошо мен силерди жакшы көрөм. Поэтому у меня как-то сложились хорошие отношения, баягы Жогорку Кеңеште да бирөөлөр чуркап келсе, я всегда там стараюсь дать интервью, да. Ошого мени эме кылышат. Хорошо относится. Ну, Кудай бурса силер келечекте силер эмесилер эми биздин поколениебиз ар түрдүү болуп атат, жакшы болду. Чоң рахмат. Эсми тартып коеюн.